Assalamu alaikum. Darыгер үчүн эң чоң сыйлык менин көз карашымда бул пациенттин кайсы бир оорудан толугу менен айыгып кетүүсү. Ошондуктан сиздерге мүмкүн болушунча жашооңуздорду жеңилдете турган жана ден соолугуңузга байланыштуу көйгөйлөрдөн арылта турган кеңештерди берүүнү уланта бермекчимин. Эсиңиздерде болсо, мурдагы видеолорумдун биринде ар бир мурда айткан маалыматтарым кайталанышы мүмкүн жана дагы ал сөзсүз түрдө толукталышы менен болот деп айтканмын. Бүгүн болсо ошол сөздүн ырастыгын тастыктап суу тууралуу маалымат берүүнү эстетүү максатында жана дагы жаңы маалыматтарды кошуу максатында айтып өтмөкчүмүн. Чындыгында ар кандай сөздөр бар эл арасында 3 литр, 4 литр суу ичиш керек деген. Ушул боюнча бир аз айтып берейин. Чындыгында күн ысык азыркы учурда, демек сууну суук мезгилге караганда көбүрөөк ичүүгө туура келет. Биринчиден күн өтө узак жана экинчиден биз энергия короткондо көбүн эсе организмдеги суулар бөйрөк менен гана эмес, тери аркылуу дагы сыртка чыгып кетет. Ошондуктан көбүрөөк суу ичүүгө туура келет. Эми ар бир адам үчүн суунун нормасы кандай болот? Адамды бир заводко салыштырсак болот, же болбосо өтө чоң бир схемага салыштырсак болот. Ал схемада өтө көп нерселер бар жана ошол схеманын ар бир бөлүгү муктаж болгон бир гана нерсе бар. Эгерде ошол нерсеге бардыгы толук ээ болуп турбаса, анын кайсы бир жеринде сөзсүз түрдө бузулуу болот. Демек, ал нерсе суу болуп эсептелинет. Эгерде суу биздин организмибизге жетиштүү өлчөмдө келип турбаса, биринчи кезекте бөйрөгүбүз менен маселебиз пайда болот. Ал жерде чөкмө пайда болуп, биринчи кийин кум пайда болушу мүмкүн, бара-бара таш пайда болот. Жана бөйрөктөгү таш оорусу бизди өтө кыйнап баштайт. Андыктан ушул нерсени дайыма эске тутуңуздар. Жана дагы мындан сырткары, эгерде жетиштүү өлчөмдө суу ичип турбасак, денебизде тырыштар тез пайда болот. Жана дагы мээнин кургашына дагы алып келет. Эгерде суу жетиштүү өлчөмдө келип турбаса, бул таза неврологиялык дарттардын пайда болушуна алып келген себеп деп айтсам туура болот. Жана ошондой эле бөйрөк менен маселе пайда болгондон кийин кан басымыбыз дагы көтөрүлүп, жүрөк менен байланыштуу дагы маселеге кабылышыбыз толук ыктымал. Андыктан ушул маселелердин баарына кабылгыбыз келбесе, жана дагы ден соолугубузга байланыштуу башка дагы өтө көп көйгөйлөргө туш келишти каалабасак, сөзсүз түрдө жетиштүү өлчөмдө суу ичип турушубуз керек болот. Денебиздин ар бир клеткасы ар дайым кыймыл аракетте болот, ар дайым азык затты кабыл алып, кайра бөлүп чыгарып турат. Жана андан чыккан керексиз нерселер жуулуп туруш үчүн дагы сөзсүз түрдө суу керек болот. Андыктан жетиштүү өлчөмдө суюктукту ар дайым ичейли. Бир адам үчүн, бир адамдын 1 килограмм салмагы үчүн 30 мл суу жетиштүү болуп эсептелинет күнүнө. Ал эми ошондо орточо 30 килограмм салмактагы адам бир күндө 1 литр таза суу ичсе жетиштүү болот. Эгерде сиздин салмагыңыз 75 килограмм болсо, 2,5 литр суу ичишиңиз керек болот күнүнө. Андан көбүрөөк болсо зыян эмес, бирок аз болсо зыяндуу болуп саналат. Жана дагы бул биз ичкен суу гана болуш керек. Элестетип көрүңүз, эгерде сиз кийимдериңизди чай менен же болбосо сок менен жууй турган болсоңуз, ал таза болобу же таза болбойбу? Ошол сыңар эле, эгерде биз клеткаларыбызды ар дайым таза сакташ үчүн, денебизди ар дайым жууп туруш үчүн сөзсүз түрдө таза суу гана ичүүбүз керек болуп саналат. Жана андан башка ичкен суюктуктар эч нерсеге жарабайт десем туура болбой калат. Анын дагы өзүнүн орду бар, бирок суунун орду
ордун эч нерсе баса албайт. Андыктан ар дайым өзүңүздүн салмагыңызга ылайык келген сууну ичип жүрүшүңүз керек болот. Эгерде сиздин салмагыңыз 90 кг болсо, күнүнө 3 литрден кем эмес суу ичишиңиз керек болот. Жана башында айтып өткөнүмдөй, мезгилге дагы карайбыз. Эгерде ысык мезгил болсо же болбосо күн узак деп айталы, ушундай мезгилде суук мезгилге караганда бир аз көбүрөөк суу ичишибиз керек болот. Жана дагы сууну кандай ичүү керек? Сууну бир ичип коюштун кереги жок. Күн бою бөлүштүрүп ичебиз. Мисалы, эртең менен, түшкө чейин, түштө, кечирээк, кечинде деп бөлсөк болот. Жана дагы күндүзү кечкиге караганда суюктукту, сууну көбүрөөк ичүү керек болот. Анткени кечинде көп иче турган болсок, көбүрөөк заара кылып, кечинде уйкубуз тынч болбой калышы мүмкүн. Андыктан суюктукту ар дайым күндүзү көбүрөөк ичкенге аракет кылыңыздар, ойгонгондон баштап эле. Жана дагы сууну кантип ичүү керек? Аз-аздан, сүннөткө ылайык деп айтсам жакшы болот. Олтуруп ичсек өтө жакшы болот. Өтө муздак суу дагы зыяндуу, өтө ысык дагы зыяндуу. Андыктан орточо ылымта сууду иче турган болсок, бөйрөктөрүбүзгө өтө жагымдуу болуп, алар өз кызматын өтө жакшы деңгээлде аткарат. Жана дагы азыркы учурда бөйрөк дарты менен жабыркагандар өтө көп. Ошол нерселердин алдын алыш үчүн дагы сөзсүз түрдө көбүрөөк суу ичүү керек болот. Бир ыңгайсыз нерсе бар, эгерде сууну көп иче турган болсок, ажатканага көбүрөөк барышыбыз керек болушу мүмкүн, бирок бул көйгөй эмес деп ойлойм. Анткени денебиз таза болуп турса, оорудан сактануу мүмкүнчүлүгү жогору болот. Андыктан айрым ыңгайсыздыктарга көңүл бурбайбыз. Мүмкүн болушунча жетиштүү өлчөмдө суу ичебиз. Жана дагы мындан дагы ашыкча суу ичип калбаш үчүн шириндиктерди жана ачуу нерселерди, ошондой эле туздуу нерселерди бир аз азайтсак же болбосо азыраак жесек, сууга болгон муктаждык мындан караганда, күнүмдүк нормага караганда көбүрөөк болбойт жана ашыкча ыңгайсыздыктар жаралбайт.